Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кубанычбек Кадыровдун кезектеги жолугушуусу Ысык Көл облусунун Талды суу айылында болуп өттү. Айыл жашоочулары талапкерди жылуу күтүп алышты. Жакшы, элибизде тынччылык болсун, мамлекетибиз өнүгүп өссүн, элибиз аман болсун, Талды соолук күтүп тургандарга түптөрү чоң рахмат. Сиздер колдооңуздарды мен суранып алдыңыздарга келип отурам. Сиздерге таазим, рахмат. Мына мондай күн суукка карабай. Кудай буйрса, башка депутаттар болуп шайланып келгенден качып кетпейм. Жок дегенде бир кварталда келип, мына ушинтип чогултуп кылган эмгегимди сиздерге отчет берип, сиздердин көйгөйлөрдү президентке, өкмөткө жеткизип, мен көпүрө болуп берем деп сиздерге сөз берем, агайын туугандар. Талды суу айылынын тургундарынын басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен жан багат, картошка өстүрүп, сүт продукцияларын өндүрүшөт. Тилекке каршы пандемиянын таасири менен жашоочулардын жумушу бир топ басаңдап, дыйкандарга кыйынчылык жараткан. Бул көйгөйлөргө Ата журт Кыргызстан партиясы, анын ичинде 10 номерде бара жаткан талапкер Кубанычбек Кадыров кайдыгер карабай, ар бир тармакты жандандыруу программасы иштелип чыкканын айтат. Ушул инвесторлор алып келип, гэстерди салсак болот, мына Чымынды сайга гэстер салса болуп турабы? Сары жазга салсак, Кыргызстанда 14 миллиард киловатт. Чтоб Кыргызстанды свет менен толук камсыз кылыш үчүн. Сары жазды салсак, жок эле дегенде 250 миллиондон 1 миллиардка чейин киловатт кылса болот. Ысык Көл областын жөнүндө толук бир дагы свет өчүрбөй иш кылып койсо болот. Жергиликтүү жашоочулар Кадыровго чоң ишеним артып турат. Жогорку кеңештин депутаты болуп барып калса, айтылган сөздөр чыныгы реалдуулукка айланарына ишенишет. Кубанычбек Кадыров өтүп кетсин, ак жол каалайм. Ден соолукта болсун, маңдай жарык бар экен, баарына обещать этип, баарын эме кылып атат эми. Эмне десем, ден соолукта ак жол болсун, өтүп кетсин. Ушу балага жакшы сөзүбүздү айтып, жакшынакай тилегибизди айтып барып келели деп келдик балам. İştegen işine iyilik, den soğuluğun olsun. Gem bolbo, Kuday kısıktan çıkarırsın. Özün aytkanday Kuday töbödön karap turat. O elin jügün arkalap atasın, hem oşonu tatuktu olup atkar balam. Кубанычбек Кадыров 28 ноябрда өтүүчү Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары 10 тизмеде Ата журт Кыргызстан саясий партиясы менен бара жатат. Талапкер жерлерди кезип, элдин ак батасын алып жаткан учуру. Дениң сак болсун, өмүрүң uzun болсун. Баарыбызды колдоп, өтүшүңдү каалайбыз. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Ысык Көл облусу.